Наполеон Хилл bir жылда кантип байыса болот. Урматтуу угарманым, лайк басып, каналга катталууну унутпаңыздар. 9-кадам. Ийкемдүүлүк, сыпайылык. Биз жакшы көргөндү баардыгыбыз каалайбыз. Биз дайыма макулдашууну жана достук мамилени айлана чөйрөдөн издейбиз. Биз билебиз, эгерде жумушта коллегаларың менен достукта жана коомдо жакшы орунду ээлемейинче, максатыңа жетүү өтө эле оор болот. Баарына белгилүү, коомго жагымдуулуктун биринчи белгиси ийкемдүүлүк жана сыпайылык. Ийкемдүүлүк деп ар кандай кырдаалдарга жана айланага тез арада көнүү, бирок өзүңдүн аң сезимиңди жоготпо. Ийкемдүүлүктү баш ийүү менен алмаштырганга эч болбойт. Эч качан башка бирөөнүн каалоосуна жана эркиндигине өзүңүздү басынтпагыла. Сиз өзүңүздүн эркиңиз менен гана иштешиңиз керек. Ар ким менен макул болуп, анын ою менен болгон адамды көп адамдар кабыл алышпайт. Ийкемдүүлүктүн так мүнөзүнө адамдан уккан нерсесин туура кабыл алып, ага кайрадан сыпайылык менен туура жооп кайтаруу керек. Ага кандайдыр бир эмоцияда коротуунун кереги жок. Ийкемдүүлүк Син штатындагы Артур Нешке жардам берген. Ал почта аркылуу кийим саткан соодагер болчу. Бир күнү анын иши банкротко учураганы калып, ошол кезде ал тез арада ойлонуп мындай чечим чыгарган. Ал өзүнүн алдында иштеген коюп, мындай сунуш кылган. Бир айлык акчаларынын үстүнө саткан товарынын кирешесинин да канчадыр бир бөлүгүн кошуп берүүнү. Көп өтпөй эле өзүнүн ишин аябагандай чоң кадамга алдыга жылдыра алган. Кээ бир убакта башка адамдын да ийкемдүүлүгү сизге пайдасын тийгизет. Мисалы, Генри Форд шашма жана чыдамсыз адам болчу. Өзүнүн биргелешип иштеген адамдарына өтө эле талап көп койчу. Жубайы Кларанын ийкемдүүлүгү жана сыпайылыгы, жумушка тактыгы анын жашоосунда көптөгөн учурунда жардам берген жана тоскоолдуктардан куткарган. Ошондой эле мындай деп айткан: жумушка жаңы адамды аларда биз алардын эң негизги 4 мүнөзүн баалашыбыз керек. Кечиримдүүлүгүн, ишеничтүүлүгүн, сыпайы ийкемдүүлүктү жана өз ишин жакшы аткарышын деп айткан. Тамашакөйлүк да ийкемдүүлүктө болуш керек. Авраам Линкольнди тамашакөйлүк таланттуулугу көп жерден куткарган. Биз туура эместигибизди моюнга алууну да билишибиз керек. Ишкананын чоңу болуп, мен туура эмес кылдым деп кантип айтмак элеңер, жумушчулардын көзүнчө. Ал жерден тамашалап, сөздү башка жака кайрып, алар менен макул болуп кутулушуңуз оң деп ойлойм. Мындай шарт баардыгыбызга туш келиши мүмкүн. Кедейликти жоюп жана байлыкты көздөп турган мүнөз бул аң сезимдин ийкемдүүлүгү жана жашоо берген кубанычка ыраазы болуп, оор күндөрдө жашоодон алган тажрыйба ар дайым жардам берет. Ийгиликке жетүүнүн 10-кадамы. Энтузиазм. Эмерсон айткандай, энтузиазмсыз бир да улуу ачылыш болбойт. Бир күнү Солт-Лейк-Сити моделдер үйүнө ораторду чакырат. Ага болгону 45 мүнөткө гана төлөп сабак өткөрүүсүн суранышкан. Анын сабагы 2 саатка созулган жана сабак бүтөөрү менен угуучулардын кол чабуусу 5 мүнөткө созулган. Оратор эмне жөнүндө айтты экен? Эмне мынча таасир этти?
Деги анын бардыгы анын сөзүндө эмес, анын кандай түшүндүрүшүндө экен да. Ал өзү энтузиазмдын жардамы аркылуу иштешинде 10.000 эркек жана 10.000 аял тикесинен туруп, оратордун энтузиазмынын толкунунда толкуп калышты. Луис Виктор Эйтинг өмүр бою Аризона штатындагы түрмөдө отурууга өкүм чыгарылган болчу. Эйтингдин жакын туугандары жана жоро жолдоштору да болгон эмес. Адвокатка акча да жок болчу. Бирок энтузиазмы аркылуу эркиндикке чыгуу анын колунан келди. Ал жаза турган машинка чыгарган компаниясына кат жазган. Анда мындай деген: мен оор абалда турам. Машинкаңызды кредитке сатууңузду суранам. Бирок ал компания ага андан да чоң жардам кылган. Машинканы бекер беришкен. Ал ар кайсы ишканаларга өтүнүч менен жазган иш кагаздарын берүүгө, аны кайрадан басып чыгып өздөрүнө жөнөткөн. Анын иши ушунчалык так жана туура болгон. Көпчүлүк адамдарды таң калтырган. Көп өтпөй бир чоң фирма акысыз адвокат жалдап Эйтингди абактан бошотушкан. Түрмөдөн чыкканда ал фирманын начальниги өзү келип, мына Эйтинг сенин энтузиазмың түрмөнүн темир дубалдарынан да күчтүү экен деген сөздөрү менен тосуп алган. Анын жарнама фирмасында дагы иш орду даяр турган. Сода түйүнүндөгү бир ийгиликтүү менеджеринин ою боюнча айтылган сөздөрүң ачык жана чын жүрөктөн чыкса, анда ал сатуучунун эң жакшы мүнөзү болуп эсептелинет. Качан сүйлөшүүлөр бүтүп жана товар сатылгандан кийин ал адам сизге керек экендигин, сиз ага чын жүрөктөн кубанычта экендигиңизди билдирүү үчүн ага кандайдыр бир белек тапшырыңыз. Кийинки эскертүүнү эсиңизге тутуңуз. Ар дайым чын жүрөктөн мамиле жасоону унутпаңыз. Ошондо гана ишиңиз алдыга жылат. Эгерде көп сүйлөп, калп күлүп мамиле жасасаңыз, сизге эч ким ишенбейт. Ошондуктан энтузиазм, дилгирлик чын жүрөктөн болушу керек. Энтузиазмды радио толкунуна салыштырса болот. Рэндольфтун иши жана бүт жашоосу ачык жана даана мисал боло алат. Батыш Виржиниядагы Солемск коллежин бүтөөрү менен ал өзүн саякатка арнаган. Ал саясатка киришип, андан ары көпчүлүктүн добушу менен Конгресске шайланган. Конгрессте эң ишенимдүү адам катары президент Франклин Рузвельт ага согуш убагында өзгөчө маанилүү проектти тапшырган. Вашингтон университетинин көз карашы боюнча эң эле атактуу мамлекеттин кызматчысы болуп Рузвельт жана Рэндольф бир добуштан тандалышкан. Рэндольфтун атактуулугу анын да жана адамдардын ой-пикирин өзгөртө алышы болуп эсептелет. Рэндольф Конгрессте 14 жыл бою иштеп, жеке бизнеске өтүүнү чечкен. Ал компаниянын президентинин жардамчысы болуп иштеген. Ал убакта бул компания өтө деле бийик даражада эмес болчу. Рэндольф 2 жыл иштеген убактысында эң кирешелүү компанияга айландырууга жетишкен. Компаниянын президентинин айтышы боюнча, бул адам тапкан акчасын тез убакытта актай алат жана бул мүнөзү бул жерде иштеген сапатында гана эмес, анын дилгирлигинде. Ал өзүнүн энтузиазмы, дилгирлиги менен ал компаниядагы кызматчылардын бардыгынын көңүлүн ээргитет. Адам баласы болуп жарык дүйнөгө дилгирлик менен келбейт. Ал убакыт менен гана пайда болот жана бул сизге да таандык. Эсиңизде болсун, ар дайым сиз сатып алуучулар менен сүйлөшүп жатып,
Аларга бир нерсени сунуштап жатасыз. Мындайча айтканда сатыш керек. Эң биринчиси, сиз өзүңүздүн ишенишиңиз керек. Чын ниеттен каалооңузду жеткирип түшүндүрүңүз. Ошондо ойлогон максат ишке ашат. Ийгиликке жетүүнүн 11-кадамы. Өзүңүздүн шыгыңызды колдонуңуз. Ар бир адамдын жашоосунда бир көрүшүүдөн же бир сүйлөшүүлөрдөн эле айрым адамдарды достукка тартабыз жана мурунку тааныштарга караганда ага көбүрөөк ишенебиз. Ишениңиз, ар бир адам баласынын жеке жагымдуулугу болот. Мындай сапат адамга жаратылыштан берилген. Жаратылыштан берилгенди биз көбөйтүп же жакшырткан колубуздан келбейт. Бирок биз аны колдонуп, өз максатыбызга жете алабыз. Муну үйрөнгөндөрдүн көпчүлүгү башчы же лидер болушат. Мындай сапат начар адамдарда да болот. Андайлар менен бир иш иштеп жаткан болсоңор, эң эле жакшы көңүл буруу керек. Жана алдын ала ал адам менен таза иштейби же жокпу так билиңиз. Бирок бул сизге эң тоскоолдук кылбайт. Өз шыгыңыз менен максатка умтулуңуз. Шыгыңызга жараша сиз дагы айланаңыздагылардан достук колдонуу таба аласыз. Адам шыктуу экенин анын үнүнөн, сүйлөп жатканда анын колдорунун кыймылынан, көзүнүн карашынан, кыскасы айланадагылар менен сүйлөшүүдө эмне колдонсоң ошону менен билсе болот. Бирок өзүңдү алып жүрүү жана тыюу мүнөзү да эң таасирдүү. Так жана шыктуулугуңуз менен көп сүйлөбөй эле адамдарды өзүңүзгө тартып алсаңыз болот. Буга эң эле туура мамиле Кудайга ишенген Билли Грэхэмди алса болот. Ал мечитке келген адамды көз карашы менен же кыска сөзү менен гана тартып алчу. Саясатта мындай ийгиликке Франклин Рузвельт ээ болгон. Бирок тарыхта өз шыктуулугун кылмыш иштеринде колдонгондор дагы болгон. Мисалы алар Гитлер, Муссолини. Адамдар менен сүйлөшүүдө өзүңүздү эч жоготпоңуз. Тикей караган адамдардын көз карашын көтөрө билиңиз. Сиздин кол алышыңыз бекем жана жылуу болуш керек. Сүйлөшүүңүздүн тону жагымдуу, маектешиңиздин көңүлүн, кызыгуусун өзүнө тартуу керек. Ийгиликке жетүүнүн 12-кадамы. Качан гана Томас Эдисон адамдардын үнүн жаздырып, аны кайра угуу ыкмасын тапкан кезде, ал карандаш менен түшүрүлгөн аппараттын чиймесин конструкторго көргөзүп, аппараттын өзүн жасап беришин суранган. Ал аны көргөн соң мындай деген: мындай болушу мүмкүн эмес жана бул нерсе эч качан иштебейт. Эмнеге сиз андай деп ойлойсуз деп Эдисон сурады. Анткени машинаны сүйлөтүү али эч кимдин колунан келген эмес деп конструктор өз сөзүн кайтпады. Эдисон мындай сөздү кабыл алмак, бирок анын аң сезими негедир тескерисинче деп жатты. Аппаратты баары бир жасатты жана баарын таң калтырып, ал иштеп кеткен. Ийгилик эч качан өзүнө ишенбеген адамдын колунан келбейт. Болсо дагы андан качат. АКШдагы камсыздандыруу компаниясы кызматчыларын күн сайын жумушка киришердин алдында күзгүнүн бет маңдайына туруп 5 мүнөттөй өзүн карап жана ошол эле учурда өзүнө мындай деп айтыш керек деп талапты койгон. Сен бул аламда эң алдыңкы агенттерденсиң. Сен муну бүгүн, эртең жана ар дайым далилдейсиң. Жада калса, бул менеджер кызматчыларынын да аялдарына мындай талап койгон. Күйөөңдү жумушка узатып жатканда, аларга мындай сөз
айтышыңыз зарыл. Сен эң алдыңкы камсыздандыруу агентинин бирисиң жана аныңды бүгүн да далилдешиң зарыл. Камсыздандыруу агенттин кызматы бул. Өзүңдүн кызматыңды сатуу үчүн эң биринчи ага аргументтүү мисалдарды айтып, камсыздандыруу полисти сатып алуусуна көндүрүш керек. Анткени эч ким өз эрки менен сатып албайт. Биздин аң сезимибизде абдан кызыктуу өзгөчөлүк бар. Ал биз айткан нерсенин бардыгына ишенет жана албетте ошол боюнча ишти аткарат. Аң сезим ойдо айтаары менен буйрук боюнча гана иштебестен ал ага ишенет. Адамдын аң сезими өзгөчө кайталанып жаткан ойго жана сөзгө аябаганда ишенет. Ага бул мисалды алсак болот. Кечке өзүнүн кедейлигин, ден соолугунун начардыгын, ар дайым иши жүрбөй турганын эле ойлой берген адам өзүнөн бакубаттуулукту качырат. Ар бир ийгиликтүү адамдын аң сезимин контролдоп туруу үчүн атайын бир системасы болот. Ал кандайдыр бир максат коет жана ага жетүү үчүн ар кандай шарттарды түзөт. Ал адам максатына жетиш үчүн абдан көп пландарды ойлонуштурган. Ошондуктан ал башка нерсени ойлогонго шарты дагы болбойт. Өзүңүзгө ишенчилигиңизди көбөйтүү үчүн аң сезимиңизди колдонуңуз жана сиз мээңиздин толук иштешине ээ болосуз. Ийгиликке жетүүнүн 13-кадамы. Тамаша көйлүгүңүздү өнүктүрүңүз. Жашоодо болгон ар кандай соккулардан аман эсен өтүү үчүн тамаша көйлүк абдан жардам берет. Эгерде сиз ушундай адамдардын катарына кирсеңиз, анда сизге буйруптур. Эгерде сиз андай эмес болсоңуз, анда ал сезимди өзүңүздө өнүктүрсөңүз болот. Бардыгыңыз ой билгендей, тамаша көйлүк сезими адамды жагымдуураак кылат. Андан сырткары убактылуу тоскоолдуктардан өтүүгө жардам берет. Алардан кутулуп жана жаңы ыкма менен ийгилик жолун кайрадан улантууга да шарт түзүп берет. Так гана ушундай мамиле Юта штатындагы Минни Ли Стингке жана анын 4 баласына оор убакытта жардам берген анын күйөөсү Чарльз ал убакта уран кенин издеп жүргөн. Узак жана татаал 2 жыл бою алар кумдуу штатта жашашкан. Бирок ошол эле учурда жубайлар тамаша көйлүгүн жоготкон эмес. Оор абалга карабастан алар балдарынын көңүлүн алыш үчүн ар кандай кызыктуу оюндарды ойлоп чыгышып, алардын көңүлүн ачышкан. Оор шартка карабастан алар бекем жана ынтымактуу үй-бүлөдөн болушкан. Акыры Стин уран чыкчу кенди тапкан. Аны иштетип 3 жылдан кийин гана өзүнүн $70 миллион киришесин алып келген. Чарльз жана Минни кедейликтен чыгып, андан да финансы чокусунун туу чокусуна жетишкен. Стиндин үй-бүлөсү кыла алган нерсени башка миңдеген адамдар да кыла алышат. Жада калса сиз дагы. Эң биринчи сизге тагдыр берген нерсеге ыраазы болуп, ошого көңүл буруңуз. Проблемалар, тоскоолдуктар жана оорчулуктар экинчи орунда болсун. Колуңузда бар нерсе сизге ар дайым биринчиде турсун. Бир караганда сиз ойлойсуз, сизде эч кандай байлык жок деп. Алар сизге адаттагыдай көрүнүш болушу мүмкүн. Мисалы, ден соолук же сиздин жакын адамдарыңыздын сүйүүсү, булар сиздин негизги байлыгыңыз. Эгерде алдыда тоскоолдуктар болсо, анда ийгиликтин жолундамын деп эсептеңиз жана тоскоолдуктарды дайыма жеңе билиңиз. Ийгиликке жетүүнүн 14-кадамы. Табарды туура көрсөткөндү билиңиз. Джо Дан өтө эмгекчил жигит. Ал жакшы аткаруучу жана тартиптүү, өз убагында иш аткаруучуга кирет. Джо жумушуна өтө көп жумшап иштейт.
энергия алуу десек болот. Биринчи көз караш менен алганда ийгиликке жетүү үчүн абдан аракетчил, алдыга умтулган жигит десек да болот. Бирок андай эмес. Ал бир ордунда отурат, кыймылсыз да. Ал убакта башка бирөөлөр фирманын кызматчылары кызматынан жогорулайт. Бул деген Джо өзүнө керек адамдарды көңүл бурдурганды билбейт. Ал эми сиз Джого окшойсузбу? Эгер андай болсо, тезинен айлана чөйрөңүздү өзүңүзгө көңүл бурдуруу жөндөмүңүздү өнүктүрүңүз. Сиз ошондо ийгиликке жетүү оңой экенин байкап каласыз. Айлана чөйрөңдү сыйлоо менен өзүңө көңүл бурдуруу керек. Чыныгы талантың, эң жогорку тартибиң менен элди өзүңө тартууң керек. Мисалы, кошоматчылык, мактанчак деген бул сизге достордон көп душман алып келет. Чыныгы талантың менен айлана чөйрөңдөгүлөрдү өзүңө тартуу үчүн чеберчилик менен кадам таштоо керек. Пайда болгон ойлоруңа көңүл бурдуруу үчүн эң ылайык келген учурду тандап айлакер болуу керек. Бернард Мак Фоден деген жигит элди өзүнө көңүл бурдуруу боюнча эң таланттуу адам болгон. Ал ар түрдүү ойлоп тапкычтыгы менен миллиондогон пайда тапкан. Ал кызыл штаны менен парашюттан учуп түшкөн. Жыңайлак сейилдеп жарыя кылуу максатын пайдаланган. Бирок максатына жетүү үчүн сөзсүз түрдө мындай кадамга баруунун кереги жок. Өз убактысы келгенде чын ниеттен жумшак мамилең менен көрсөтө алсаң болот. Өзүнүн өзгөчө жөндөмү менен элди көңүл бургузуп, компаниянын президенттик постко чейин жеткиргенин Глен Фуш айтып берген. Ал карьерасынын башында эле сатып алуу иштеринин жүрүшүндө жеткирип берген адамга өзгөчө ыраазычылык менен кат жөнөтүп көңүл бурдурган. Ал көп жылдык иштеринде фирманын кызматчыларына ыраазычылык билдиргенди эч унуткан эмес. Алардын эмгегин жогору баалап турган. Ошентип, ал дайыма бирөөнүн эмгегин баалоо ыкмасы менен чоң авторитетке ээ болуп, фирманын кызматчыларынын баарын өзүнө көңүл бурдурган. Эсиңерде болсун, бирөөнү сындап же кемсиндип эч кимди өзүңө көңүл бурдура албайсың жана мындай кадам менен ийгиликке жетпейсиң. Ошондуктан баардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, чыныгы талантың менен айлана чөйрөңдү өзүңө каратып, өз максатыңа жетүүнү баштагын.